Жоқ, сунушум бар, ошондуктан процедураны өтүп атам да. Курманкул Токтаралыевич, биздин Кыргызстанда легитимдүү бийлик менен бийлиги бар, экеле саясий фигура бар да. Бири президент, экинчиси эл шайлаган депутат. Ошондуктан бул эки саясий фигураларга кол тийбестик жарыяланган. Мен өзүңүздөргө маалым болсо керек, Айыл чарба министрлигини жана анын жетекчилерин аябай катуу сынга алып келатам бүгүнкү күнгө чейин. Бирок айыл чарба министри ошол сындарды эске алып, ошол кемчиликтерди оңдогондун ордуна менин депутаттык айткан сындарыма каршы Жогорку кеңештин дарегине арыз жазып атат. Министрдин жана министрликтин авторитетине шек келип атат деген мааниде да. Ал эми ал арызды бүгүнкү күндө биздин Жогорку кеңештин эксперттери аны изилдеп чыкты. Ошону менен моундай эмелерге келип атат да. Биринчиден, Конституциянын 78-чи беренесине жараша депутаттык сынга каршы министрдин арыз жазганга укугу жок вообще. Бул жазган арызы мыйзамсыз. Экинчиден, жанагы депутаттардын статусунун законунун 41-чи беренесинин негизинде бул жазган арызы жана министрдин кыймылдары бул депутаттын ишиге каршылык көргөзгөн болуп эсептелет. Бул уголовный кылмыш. Өзүңүз жакшы билесиз. Ал эми ушул эки эмесиге кыймылдарына мен сизди укуктук баа Сөз Ажигитов Султанбай Абдырасовичке берилет. Ошондуктан ушул кыймылдарына сиз укуктук баа берип чара көрүшүңүздү суранам. Ал эми кабинет министровке ушул министрдин соответствие занимаемой должности дагы карап чыгышыңыздар демек кылам да. Андан тышкары, Курманкул Токтаралыевич, мына менин колумда ушул министрдин үстүнөн целый досье есть. Бул ассоциациялар жана дыйкандардын атынан ошол арыз жазылганда ар түрдүү инстанция, в том числе сиздин атыңызга дагы. Ушул жерлерде бардыгы жазып атат, что министрдин